Кимде мисалы өз акчасын таап тургандан кийин мен акчам өзүмө гана өзү кийине турган болсо, бирок балдарын кийинтпесе күнөө болот. Мен билем, баянчы бизде деле байкелер бар. Өзү айлык алганда зыңкыя тоюп, анан кийин холодильникке жанагындай фисташканы алып келип алып коюп, тийсеңер көрөсүңөр деп эч ким тийбейт. Өзү отуруп алып фисташка менен футбол көрөт экен да. Ушундайлар да бар. Өзүн ушундай сүйөм мен, өзүм үчүн жашашым керек десе, анда соң андай эркектер шарият боюнча аял киши мындай айтканда молдого барып арызданып, ага ушундай жанагындай жолун тапса болот. Бул шарият. Чын-чынына келгенде эркек кишинин милдети бул. Аялынын кийимдерин, бай болсо 4 мезгилге, кедей болуп колуна жок боло турган болсо мүмкүнчүлүгүнө жараша баласын да аялын кийгизиш. Тамакты болсо субханалла ашепке кылбастан өзүнүн нормасы менен шариатка ылайыктуу кылса болот. Ошондой эле жок, молда айтты, үйдөн эле тамак аш керек эмес. Мүмкүн кез-кезде алып кафеге чыгарасыз, кино көрсөтөсүз. Мунун баардыгы эркектин амрында болот. Аял киши дагы, балдар дагы атасынан сураныш керек. Ата, биз ушундай кылалы деп атабыз, уруксат берсеңиз деп. Атасы эми уруксат берсе кылган жакшы. Анан эми кээ бир эркектер бар, тоңмойын, өзүнүкүн бербеген жумоттор бар андай. Эми андай болсо акырын айтпай барып келсең болот.